Азаттык алгысынын бир бөлүгү болгон Азаттык плюс жаштар программасы 4кө чыкты. Бул аралыкта жаштардын саясий, социалдык, маданий турмушуна кайрылып, жаштык менен камыр-жумур аралашкан азаттыктын өзүнчө бир мууну бар. Албетте булар жаштар. Алар бүгүн өздөрүнүн туулган күнүн белгилеп жатышат. Бирок кеп Азаттык плюстун туулган күнү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү менен уда келип калганында болуп турат. Андыктан Азаттык плюстун толук курамы бүгүн Ысык Ата районундагы Айдаркан Молдокулов атындагы орто мектепке барышып, окуучулар менен жолугушуп, анан алардын мындай иш-чараларына күбө болушту. Кандай гана адам эле Чыңгыз атам элин жерин башкаларга тааныштырган. Өкүнөм жолукпай калганыма, мен бир адам батасына жетпей калган. Мына ушундай ырлар бийлер арасында Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма, Биринчи мугалим жана Ак кеме өңдүү чыгармаларынан дагы үзүндүлөр аткарылды. Сурамчып сенден акымы менен 2 чиспени мага бер. Буларды эмне кыласың? Ушу балдарды эмгитип багып балам дейсиңби? Ооба, эмчегим сүткөт алып бийип турат, бала деп сыздап турат. Айтматов жана жаштар деп аталган иш-чара. Башкача айтканда жолугушуу учурунда аталган орто мектептин китепканасына Атайын Айтматовдун бурчу ачылып, жазуучунун чыгармаларынан турган китептер белекке берилди. Анан жакшы ыр окуган, роль аткарган окуучуларга Азаттыктын атайын белгилери бар буюмдар тапшырылды. Анан арада Азаттык плюска байланыштуу кызыктуу суроолор дагы бериле кетти. Бирок Айтматов жана жаштар деген аталыштагы иш-чаранын негизинде азыр Азаттык плюстун толук курамы Ысык көл аймагында жүрүшөт. Дагы бир жолу туулган күнүңүздөр менен, урматтуу кесиптештер, берүүнү сунуштаган Чүйдөн мен Жазгүл Жамангулова.